кандай реакциялар, ылдамдыгы, ошондой эле ар бир приемдоруна ушул жерден азыр чогуу көрөлү. Баа берип көрөлү. Келгиле эмес, жигиттер. Ассаламу алейкум, урматтуу достор жана спорт сүйөрмандар. Дагы да биз ушул эргүү залында машыгууларды улантмакчыбыз. Менин жанымда турган Бакытбек Атаканов деген биздин агайыбыз, агабыз. Ушул көптөгөн кыргыз элине үлгүлүү адамдардын бири. Ушул сергүү залында кикбоксинг боюнча өзүнүн балдары менен машыгып жаткан учуру. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Кандай жүрөсүздөр? Жакшы, Аллага шүгүр. Ден соолуктарыңыздар кандай? Жакшы, бардыгы Кудайга шүгүр. Уулдар кандай, чоңоюп атабы? Уулдарыбыз жакшы. Биз шаарга келгенден бери көп жакшы жыйынтыктар болду. Аллага шүгүр. Жакшы ийгиликтердин аркасы менен мына жакшы спорт залдар ачылып, мына биз дагы ошол жерлерге келип катышып, машыгып дегендей аракет кылып атабыз. Балдар кандай багы жеңишке жетип атабы, эмне ийгиликтерди багындырып жатат дегендей акыркы кыска аралыктан ушул арлет уулуңуз дүйнө чемпионатына кетти эле кикбоксинг боюнча. Аллага миң мертебе шүгүр, ошол дүйнөлүк чемпионатка биз бул жерден тренерлери, атасы менен бара албай калдык, баягы шартка байланыштуу. Өзү жана ошондой эле Кыргызстандан ушу 9 бала барышып, ошол жерден 3-чү орунду алып келишти. Канча мамлекеттин ичинен алды? Бул 60 канча дагы мамлекеттин ичинен ошондо 3-чү орунду алып келди. Аябай жакшы ойноп келди. Италиянын өзүнө барып, ошо Венеция шаарына 3-чү орун, коло медаль алып келди. Бир багы эми сөзсүз түрдө 1-чи орунду алып келсе бул абдан эле жакшы болмок, бирок 60тан ашык мамлекеттин ичинен 3-чү орунду алыш бул ар бир эле адамдын колунан келе бербесе керек. Туура айтасыз. Бул дагы өзүнчө бир мээнетти талап кылат. Анан үстүнө ал жерге барганда дагы мындай жан жөкөр дегендей бир тренериң болсо, анан бала дагы жакшы уруша алат да. Анын үстүнө биз бул жакта бара албай шартка байланыштуу калып калганыбыз үчүн өздөрү барып, эми жаш бала 17ге чыккан балага ар кандай кыйынчылыктар болуптур. Котормочу сөздөрүнөн, тилден дегендей ушундай кыйынчылыктар, бөтөн жерден кичине кыйынчылыктар болуптур, бирок ошентсе дагы жакшы ийгиликтер менен ошо коло медаль менен келди. Кийинки уулдарыңыз эмне болуп атат? Багы бойдон эле кикбоксингде машыгып жатасыздарбы же спорттун түрүн алмаштырдыңыздарбы? Биз жана бир интервьюда айткам, мен ушул шаарга чакырганда Шайлообек Атазов деген биздин жаш спортчу, боксер, кикбоксер, тренер Шайлообек ушул балдарыңызды бокска берсеңиз жакшы болот эле деп бизди чакырган да. Анан ошонун аркасы менен келип турган бул жерге бүт агайлар менен таанышып, Орузбек Назаровдун залында, Воиновдун залында тренировка кылып, машыгып, аябай жакшы машыгууларды өткөзүп келдик дагы. Азыр Шайлообек Атазов ушул Бишкекке РМ деп дагы зал ачылды. Оштогу РМ филиал, бул жака филиал болуп ачылып, азыр ошол жерде машыгуу өткөзүп атабыз. Ал жерде өзүм дагы тренерлик кылып атам. Эртең мененки саат 10дон 11:30га чейин. Эки уулуңуз ошол бокс боюнча машыгып жатат. Бокс, кикбокс боюнча. Кикбокс дагы бар да. Ошол жерде үчөө тең азыр машыгып, аябай жакшы машыгууларды өткөзүп атабыз. РМ залында. Анан бул жерге дагы ушул жерде тренер балдар чакыргандан бул жерде дагы келип көрүп кетели деп, аябай шарттары жакшы экен, таза экен. Жөн эле көрүп кетесиздерби же болбосо машыгасыздарбы же машыктырасызбы? Кандай багытта? Эми бул жактагылар ошо келиңиздер деп чакырышты. Бизге зал аябай жакты. Эми мындан бул жагы дагы сүйлөшүп, көрүшүп дегендей. Бирок канчалык биз көп залдарга барып машыкканыбыз спортсмен үчүн чоң пайда болот да. Зыяны жок. Зыяны жок. Анда эмесе ошол анда ишке өтөйлү. Сиздин уулдарыңызды биздин элибизге көргөзөлү. Сиздин уулдарыңыз жасаган ар бир кыймыл, ар бир сокку, ар бир тепкен багы күчү бул жалпы элибизге бир өзүнчө кереметтүү көрүнүш. Андан тышкарыда искусство десек болот. Туура айтасыз. Баштайлы.
Баштайлы анда. Жүрүңүз. Лапа менен ошо жерде сокку урганын көрөлү. Кандай уруп теп, кандай реакциялар, ылдамдыгы, ошондой эле ар бир приемдоруна ушул жерден азыр чогуу көрөлү. Баа берип көрөлү. Келгиле эмес, жигиттер. Раз кишешет болду. Ошо кишешет болду. Bravo. Сага байпар коомго жаңы шакырт балабыз бар, элбиз даярдап аткан. Булар ар биринде азыр ондон ученик бар. Ушул ар кичинекейин бар. Өздөрү даярдап аракет кылып атат да, машыктырышып. Азыр Устатпы. устат азыр. Бар экен. Опа. Кат. İşte. Zerre. Молодец. Сага. Deme. Bunları bir işlet koyunca. Yine. Кудай буйрса, балдарыңыздын эмгегин көрдүк, шеберчилигин көрдүк, өсүп келатат. Кудай буйрса, бул баягы жемишин берелик нөмө деп айтып коелу. Көз тийбесин. Мындан ары дагы Кудай буйрса, машыгуулардын үстүндө тынымсыз жүрөбүз. Албан ийгиликтерди каалайбыз. Ушул эр жигиттер чоңойсо, биздин үмүтүбүз чоң. Кыргыздын байрагын дүйнөнүн, океандын аркы бетине барып бийик жерлерге желбиретет деген. Кудай кааласа, биздин дагы ошол тилектер менен, ой максаттар менен ушул жерде
ушу балдардын аркасынан аябай жакшы залдарды көрүп, машыгып ушинтип жүрөбүз. Алла насип этип, буйруса ушул башка бир мамлекеттерде ушу биздин Кыргызстандын желегин бийик көтөрсө, бул мен үчүн чоң сыймык болот эле, элим үчүн чоң сыймык болот эле. Ошонун аркасынан азыр баягы мээнеттерди кылып, чарчабай дегендей, Аллахтан ушу ден соолуктарын сурап, болгон шартымды кылып берип, ушу алып жүрөм азыр. Эми Алла буйруп насип этип, ушул жакшы ийгиликтерге жетсе экен деген ниеттер менен жүрөбүз. Сиздин кылган ишиңизди көрүп биз абдан кубанычтабыз. Сизди ата катарында сыйлайбыз, ушундай машыктыруучу катарында сыйлайбыз. Анан Кыргыздын үлгүлүү инсаны катары дагы сыйлайбыз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз, Кудай буйруса. Урматтуу достор, ушундай эле ушул залга келип машыгууну кааласаңыздар, болбосо Бакытбек агабыз менен байланышып, ушул балдар менен бирге машыгам десеңиздер, даректин бардыгы, болбосо байланыш телефонунун бардыгы төмөн жакта болмокчу. Ошол жактан маалымат ала аласыздар. Ошондой эле спорт митингиги көрсөтүүсүндө ар дайым Кыргыздын кыраан ушундай эр жигит баатырлардын сиздерге көрсөтүп келүүбүз. Биздин каналга сөзсүз түрдө катталыңыздар, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазууну унутпаңыздар. Эмки көрүшкөнчө аман болуңуздар. Рахмат. Алла разы болсун.